муун боюнча мага пациент келди. Ошо муун боюнча айтыңыз деп суроолорду беришет да. Мынакей муун боюнча келди. Жашыңыз канчада? 42. 42 жаштасыз. Сизде эмне жабык болуп турду? Менде ошо муундарым полный ооруп, ошо муундан келдим да, дарыланай. Муундарыңыз немеси өзгөргөн, формалары. Канча жылдан бери ооруйсуз? Көп болду, бир 10 жыл болуп калды. 10 жыл болуп калды. Анан дары укол алсам, убактылуу басып эле, анан кайра кайталап аткан да. Так, жакын алып келсеңиз, мына муундарды көрсөтөлү. Так, мына караңыздар. Муундай болуп чоңоюп калган. Бирок сиз келгенде муундарыңыз, сиз колуңуз ушундай болуп келген, ачылбай. Так, бул жактан дагы. Эми бул муунга көңүл бурбаңыздар, бул өзү илгертен экен, буга көп көңүл бурду. Мына эки кол тең ушундай болуп ачылбай келген, ушундай болуп келген. Так, анан буттарыңыз дагы ушундай, буттарыңыз дагы ушундай муундар өзгөргөн, Табандарымда шишип баса албай калчумун да. Бул жерге келип массаж алып, көпелин салгандан бери чачма болуп калды. Жакшы. Эми шишиги азайдыбы, ушуну байкадыңызбы? Шишиги азайып, мына колум жумулганда оорубай калды. Мына колум деле жакшы Кудай кааласа, секин-секин Урматтуу туугандар, мен эмнени айтайын деп атам. Мына мен бул жака да түшүндүргөм келгенде. Бул нерсе деген, бул жака жакшы кан келбей атат деген сөз да. Мына кан келбеген үчүн ушул жердеги муундун клеткасы болобу, сөөктүн клеткасы болобу, булчуңдун клеткасы болобу, клеткалар кансырап, алсырап, бизге тамагы жетпей атат деп ушул жылга чейин ушинтип жүрө берген. Булар кан барбаган жер бул боль деп коет. Кан барбаган жер бул оору. Ал жерге кан барбагандан клеткалар ооруп, бизге кабар берет, мага тамак берчи, мен ооруп атам деп. Биз эмне кылабыз? Биз официальный медицинада биз дарыны беребиз, ооруну басып коет. Кандайдыр бир убакыттан кийин кайра дарынын күчү кеткенден кийин кайра эле ооруй берет. Бирок ошол өзгөрүп кетип аткан клетка кайра көбүрөөк өзгөрүп, дагы көбүрөөк отуруп, бул шишиктер болуп, бара-бара булар кыйшыя баштайт. Демек биз эмне кылдык? Биз бул жака кан келүүсүн камсыз кылдык. Ушул жака келип аткан 5 тамырларды көбүрөөк бул жака айдаганга аракет кылдык. Эң жакшы Виватон суюктугу сизге кандай жакты? Ушул жөнүндө айтып берсеңиз, ушул мекендештерге айтып берсеңиз, Виватон суюктугу жөнүндө. Виватон суюктугу аябай жакшы экен. Таасири да тез таасир берип, бүт суук тийген жерлерди айдап чыгат экен. Сиздин бул колдоруңузда ооруган, Булар да ооруган. Бул да ооруган. Бул муундар. Мына биракта көрсөтүңүз, мына колдун муундарын. Мына булдарда мына азыр мен кыймылдатып атам. Оорубаппы, жокпу? Аз. Көп эмес, аз. Так, мыногу муунда аз. Бул муунда ооруган бул жакта мына. Бул жагында көтөрүлбөй калды. Азыр жакшы. Муундун клеткалары, муундагы кан айлануу, муунда без айлануу жүрбөгөн үчүн ушул акыбалга келген. Биз эмне кылдык? Мен үйдөн жасайсыз дедим, лимфа массажды жасайсыңар, висцера массажды жасайсыңар. Бул сөзсүз күнүгө жасалуучу ыкмалар. Муну күнүгө жасамайынча биз муну результаты көрмөк эмеспиз сизден. Сиз демек эртең кечинде лимфа массажды жана висцера массаж жасап атасыз. Биз жакта биз кенеңирээк, тулугураак киребиз ичкеригечи. Мунун баары мунун себеби ички орган экенин сиз бердиңизби? Мына ички органдар жакшы мынтип жыйылып турган үчүн бул колго жакшы кан барбай калган. Ички органдар жыйылып турган үчүн бутка жакшы кан барбай калган. Биздин задача ичти массаж кылдык. Өзүн жасайсың дедим, өзү жасады. Жана биз жасап келгенге караганда мынакей абдан жакшы результат болуп атат. Эми дагы бир нерсе айтып коеюн. Азыр сиз үйгө кеткенден кийин, ой, мен жакшы болдум деп туруп, сиз ушул боюнча тим ой турган болсоңуз, жок, кайра эле баягы клеткалар кайра алсырап калат. Ошон үчүн мен дайыма айтам, урматтуу туугандар, 365 күн. Мына, сиз жакшы болом дедиңизби? Демек сиз 365 күн күнүгө безге массаж, күнүгө кан тамырларга массаж, күнүгө ичке массаж. Мен айткан, мына, мурун менен дем алып, ич менен чыгып атасызбы? Муну сөзсүз жасаш керек. Мен айткан алтын эрежени, алтын таблетка берген жокмун. Мен алтын эреже бердим. Сиз ошого баам бердиңизби? Алтын эрежени жасайсыздар, анан результат болот. Алтын эрежени жасасын,
өзү может мүмкүн мага бир айдан 2 айдан кийин муну тартып сиз жөнөтүп бересиз мага. Многу чоңоюп турган, мына көрсөтүңүз. Многу чоңоюп турган муун 1 айдан кийин, 2 айдан кийин бул мурункудай өзүнө келип калат. Ошондо Кудай бурса сиз тартып туруп, мынакей мен чын эле күнүгө жасадым. Ошон үчүн мына бул кичинерди деп туруп сиз мага тартып жөнөтүп берсеңиз болот. Эми азыр бул жерде бир аз бар оору. Себеби деген бул пока шишип турат. Ошон үчүн оору бар. Бирок мурунка караганда уже кыймылдары жакшы болуп калды. Эми урматтуу туугандар, калтырбаш керек. Дайым 365 күн. Сиз 90го чыгасызбы? 365 күн. Бес тамыр, курсакка массаж, курсак менен дем алуу, тамакты жөндөө. 6 айга чейин эч кандай сүт оокаттар ушуларды баштадыңызбы? Сүт оокат, нандар жеген жоксуз, шириндик жеген жоксуз. Мен айткан диета менен турасыз, 6 айдан 2 жылга чейин ушул нерсени карманасыз. Сиз Кудай бурса, кандайдыр бир убакыттан кийин мага келип өзүңүздүн суставтарыңыздын өзгөргөнүн мүмкүн келип көрсөтүп кетесиз, Кудай бурса. Барыбыз күнүмдүк ыкмаларды жасайлык. Саламатта болуңуздар.